Чынында ачык асман боюнча ачык оюмду айта турган болсом, де юре бизде ачык асман жок, де факто ачык асман долбоор иштеп атат. Эгер ачык асман долбоору жок болсо, иштебесе, Березовский Кыргызстанга учуп келбейт эле да. Батукаев Кыргызстандан учуп кетпейт эле да. Бул ачык асман деген уруксат. Мыйзамдаштырып беришибиз керек да. Бизге деле Итбай Чотойдун баары учуп кетпайбы? Дача сууда авария болбойт эле да. Эгер ачык асман жок болсо. Буну ошону мыйзамдаштырып коюу үчүн өкмөт сурап атабыз. Анан эң негизгиси экономикалык, экологиялык негиздерге карап, анан коопсуздук эң ирет. Ошол боюнча өкмөт өзгөчө бул карап чыгып, анан эми азыр концепциясын биз 12 эле депутатпыз да. 120 депутаттын талкуусун алып чыгарып, концепциясын колдоп, комитеттен чыгарып берелер. Анан жалпы жыйында келгенде өкмөт башчынын өзүнүн орун басары келсин, вице-премьер, кепилдик берсин. Анан жанагы Кыргызстанда иштеп аткан жергиликтүү авиакомпаниянын жетекчилери дагы келсин. Алардын да пикирин коек, анан жалпы эл уксун. Ошондого чакырам, азыр концепциясын колдоп берелер. Сунушум ушул. Рахмат.